Салтка айланып калгандай эле экинчи саатты дагы биз адаттагыдай эле эфирге биздин маектörүбүзгө албетте сөзсүз түрдө өнөрлүү таланттуу адамдарды чакырабыз. Бир топ эл аралык сыйлыктардын лауреаты жана абдан таланттуу жигит Кейжи Элмурат бүгүн биздин коногубуз. Таң шоуда кош келдиңиз. Кош келдик. Маанайыңыз кандай? Сонун, Кудай буйрса, жакшы. Сиз биздин студияга биринчи ирет келип аткандыктан бизге биринчи ирет маек куруп аткандыктан алгачкы сурообуз эмне үчүн Кейжи Элмурат, эмне үчүн Кейжи деген элемент кошулган сиздин? Бул негизи логотип Кыргызстандын кыскартылган белгиси да. Ушул Кыргызстандын эле чагылдыргым келген. Башында бир өзгөчөрөөк псевдоним менен Элмурат деген өзүмдүн азан чакырылган атым. Кейжи дегенди эмне себептен койгом себеби баягы сахнага аралашып электен мурда баягы балалык кыял менен ойлонуп, ушул чет жактарга чыксам, эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышсам деген жакшы ниеттер бар болчу. Ошону Кыргызстан деп көрсөтсөм деген жакшы максаттар бар болчу. Анан ушул ниеттериңиз, алдыга койгон максаттарыңыз орундалдыбы? Кудайга чексиз шүгүр. 2 жолку ушул эл аралык фестивалга барып келдим. 2012-жылы Тыва Республикасындагы Мелодия Саянский гор деген фестивалда 4-орунду эледим. 26 конкурсанттын ичинен, анын ичинен 16 республика катышкан. Бул биринчиси. Экинчиси былтыркы өткөн жылы Казакстандын Атырау шаарында Гизат Бейсенов деген композитордун чыгармаларын казакча аткарыш керек болчу. Бирөөнү эл аралык хит, дүйнөлүк хит. Ошол чыгарма. Ал жерде ошол Гизат Бейсеновдун Асыл Бейне деген чыгармасын аткардым казак тилинде. Экинчиси Тото Кутуньонун Италиано деген чыгармасын аткардык. Бүгүн кайсырдыр да бересиз бизге Италиано? Бүгүн болсо жаңы чыгарма жазгам. Оон жазгам. Баягы сөздөрү баягы сүйдүм күйдүм деген дежурный сөздөрдөн баягы бир аз тажап калыптырмын. Сиз өзүңүз оонду да жаздыңыз, текстти дагы жаздыңыз? Жок, текстин мен темаларын акындарга көрсөтүп берем, мисалы үчүн мындай сөздөр болсо деп. Мен ырларымдын оондорун жазам. Сүйдүм күйдүм темасы бүтүп, сүйүп бүттүм, күйүп бүттүм темасы башталды. Мындай болду да, баягы сүйдүм деп эле бийлетерби, мындай. Тарбиялык мааниде дагы орусча айтканда качать этип койсо болобу экен деген максат менен жазып койдум. Кудай буйрса бүгүн ушул жерден тушоосу кесилет болуш керек. Эң сон. Сиз негизи тактык менен айырмаланып турат экенсиз башкалардан. Анткени бүгүн 1 саат мурун эрте келип алды биздин мырза. Эфирге негизи 8:30 чакырганбыз. Негизи эле сиз өзүңүз жашоодо пунктуалдуу адамсызбы? Ушул суроого жооп берсеңиз. Негизи мен жоопкерчиликти убагында болгон жакшы көрөм. Мага дагы бирөө ошондой болсо, мисалы үчүн так болбосо, жоопкерчиликсиз болсо, мен да чындыгында жаман көрөм. Ошондуктан баягы кеч калгандан көрө эртерээк келген жакшы болуптур. Себеп дегенде учурдан пайдаланып Назир эжеге да ыраазычылык билдирем, редактор эжекебизге. Баягы кеч калып дагы бир жаман көрүнүш болбосун деген максатта. Мен бир аз уйкуну эме кылып койдук, кыскарттык. Ансыз деле багымдат намазына тургандан кийин үйдө бошпуз. Эң сон. Азыркы кыргыз эстрадасында динди дагы бекем тутуп, ошо менен биргеликте чыгармачылыкты алга сүрүп жүргөн ырчылардын саны арбып баратат. Мунун пайдалуу жактарын өзүңүздүн мисалыңызда чыгармачылык досторуңдун мисалын көрүп жатасызбы? Көрүп жатам. Абдан чоң таасир, өтө бир туура багыт, туура жол. Себеп дегенде ичимдиктен ар кандай жаман жолдордон алыс болосуң, таза жүрөсүң. Экинчиден өзүңдүн мусулмандык парзыңды дагы аткара жүрөсүң. Чыгармачылыгың деле кошо кетет. Эң негизгиси эң таза жана туура жол. Ушул ислам дини менен гана бактылуулук тапсак болот. Сиз негизи ырчы деп биз кимди айтсак болот азыркы күнү? Жана ал кандай сапаттарга ээ болушу керек? Ырчы деген биринчи орунда жөнөкөйлүк сапат болуш керек, мүнөзү абдан жакшы болуш керек, текебер эмес,
Андан кийин таланты дагы бекем болуш керек, анан аракети күчтүү болуш керек. Ушул сапаттар болгон болсо, анда ал ырчы толук кандуу ырчы деп айтууга болот. Менин пикиримде. Элмират мырза, сизге Мандарино магазининен камдап койгон чакан белегибиз бар эле. Дароо сизге кармата салалык дедибиз, бирок муну утуп алуу үчүн дагы бир кичинекей чакан конкурсубуз дагы бар эле. Жолдор бар, шарттары бар. Шарттары бар. Жолдор бар. Эч оорчулугу жок. Канша көздөн 2ден макал жаңырат, анын уландысын айтып өтсөңүз бизге. Анын уландысын эми сиз негизи макал лакаптарды жакшы билесизби? Чоң ата чоң эненин колунда чоң ойгонсузбу? Азыр текшерип көрөбүз. Анда эмесе улантыңыз макалды. Сиз баштаңыз. Мен баштайын. Анда эмесе эң эле алгач жеңил макалдан баштайлы десек болот. Энесин көрүп Кызын алып. Бала баладай. Башы көз чарадай. Эң сон. Карга баласын. Аппагым дейт. Эң сон. Уулум, керегем сага айтам. Келиним сен ук. Уулум сага айтам. Уулум сен ук. Эң сон. Канышай? эң сонун. Дайымда бар болсо бере бергиле. Кыргыз адабият жакшылап калды. Туура, сиз негизи чоң ата чоң эненин колунда чоң ойгон экенсиз. Ооба, көбүнчө. Үйдөн качып барчумун чоң ата чоң энемдин колуна, качып барчумун. Тай ата тай энемдин колуна көп барчумун. Бактылуу болуш мүнөздөн. Бактылуу бул макалбы? Бактылуу болуш мүнөздөн. Бактылуу болуш мүнөздөн, калган өзүң таптап койгонсуң да. Бактылуу болуш өзүңдөн деп коебуз. Сиз Токтогулдун колуна аласыз дешишчи. Жок, баары Токтогулдан деп ойлошот. Себеп дегенде 2007 жылы Мухтар Атаналиев жана Абдыш Айылчиевдин «Не болмок» деген музыкалык кинокомедиясына тартылган башкы ролдо. Ошондо Токтогулдук жигиттин образын чагылдыргам. Ошондон кийин Токтогулдук деп ойлошот. Биз чет жактарга орустардын Россияга, кыргыз мекендештерибизге көп концерт коюп барабыз да. Анан бүт эле ушул Токтогулдуктар тосуп алышат. Анан Токтогулдан деп ойлошот экен да. Негизи өзүм Оштон болом. Оштун Өзгөн районунун Өзгөндөн болсоңуз дагы Токтогул атабыз айтып кеткен дагы бир сөздү улантсаңыз, анда макалды. Өнөрүң болсо өргө чап. Өнөрүң болсо өргө чап. Өзгөндөн болсоң күрүч. Өзгөндөн болсоң күрүч бак. Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак. Бирок биздики деле окшош да. Турарагы болду. Жаңы макал чыкты, өзгөндүктөр үчүн сабак болот. Өзүңүз өзгөндөн болосуз, өзгөндүн күрүчү деп биз баарыбыз билебиз, бирок өткөндө бир маектен уксам, өзгөндүн күрүчтөрүнүн арасында дагы да өзгөнүрөөк бир өзгөчөрөөк күрүч бар экен. Өзүңүз бир өзгөн күрүчүнүн сырларын билесизби? Ашкынага болгон. Албетте, өзгөн күрүчү баягы өзгөн дегенде эле ошол күрүч баары эске түшөт. Биз дагы ошо күрүчтүн арасында чоңойдук. Бул күрүчтүн кандай бул ушул табакка салынып келет, ага чейинкиси абдан кыйын. Себеп дегенде биз өзүбүз кичинекейибизден тартып ошо шалтакта шалдын арасында жүрүп, шалдап коет аны күрүчкө чейинкисинчи. Ошону эгип ар бирин чөптөрүн отоп сууга түшөсүң, тизеңе чейин улайга түшүп, абдан бир оор кыйынчылык менен даяр болот. Андыктан өзгөн күрүчүн жегенде тамшана жейсиң ошондуктан. Эмгек өтө чоң, эмгеги да чоң. Балалык кезде көзгө сүртүн болуп кетти. Сөзсүз түрдө. Айтыңызчы, балалык кыялдар деп сөздүн башын баштадык элек. Сиз мындан бир 5 жыл, 10 жыл мурун койгон кыялдарыңыз канчалык деңгээлде ишке ашып отурат? Чындап эле кыялдарды ишке ашырса болобу? Себеби бизди көптөгөн кичинекей замандаштарыбыз көрүп, биз менен сиздерден өрнөк ала турчу. Да, жакшы сөз бар да, үмүтсүз жалгыз шайтан депчи. Ар бир бала өзү кыялданат, ар бир инсан өзү кыялданат. Максат кылат, максатсыз киши эмес деп коет го. Ошон сыяктуу эле биз кичинекейимдеги кыялданып аткан кыялдарым баары Кудайга чексиз шүгүр баары болуп келатат. Кудай буйрса дагы көргөнүбүздөн көрө элегибиз көбүрөөк. Кудай буйрса дагы жакшы, мындан да жакшы максаттардын тепкичтен көтөрүлөт. Эң сонун азамат, сиз алдыга койгон баардык иш максаттарыңыз иш жүзүнө ашсын деген ишеничибиз абдан чоң. Жана биздин сүйүктүү кыргыз элибиз ар дайым жагымдуу, ошол эле учурда пайдалуу, жакшы бир нукка түрткөн ырларды жаратып жүрө бериңиз. Азыр болсо сизден чыгарманы суранабыз. Рахмат, учурдан пайдаланып белекти бүгүн менин алтында болгон апамдын туулган күнү. Эң сонун. Эфирде ошого түшүп келгенде мен чексиз кубанычтамын. Анда бул белекти ушул НТС каналынан
кызыма белек кылайын да. Эң сонун. Элмурат Элиңсен мырза. да сизден чыгарманы сураналы. Өтүп бериңиз биздин Чыгарма сахнага. Сахнабыз өтүп мезгил Мезгил. мезгил бизге кайрылбайт деген. Мезгил бизге кайрылбайт. Бийлеп Туура, турсаңыздар азыркы деп учур ал. бизге кайрылып келбейт, андыктан экранга жакыныраак келип, азыркы учурду кармап алып, кубанып, жылмайып бүгүнкү күндү тосаңыздар, бир гана сиздер үчүн Кежүү Элмурат ырдап берет. Жапчыңардын ушунусу болот бизде. Чоң. Бақытсыз ат жалған дүйнө жайып құшақ